келип атат деп эле отура бербестенчи аракет жасаш керек да. Бүгүнкү күндө тоо 3500 метр бийиктикке чейин түшкөн карларды күн суук болгонуга байланыштуу ээрибей жатат. Сиздер бир отуруп өкмөт менен сүйлөшүп, ошол жерге вертолет менен чыгып, көмүрдүн майдасын чачып, ээртип, ошо чүй өрөөнүгө дагы караш керек да. Карта менен карап туруп, кайсы дарыянын нугунда суу аз. Ошол жака барып, көмүрдүн майдасын сепсек, сеп койгон болсоңуздарчы суу көбөймөк уровень. Элге да кыйынчылык болбойт эди. Ушул маселени Алмазбек Ахунжанович айтып, бир Минсельхоз менен энергетика министрлиги биргелешип туруп, бир азыр карап көрүңүздөр, дүң продукциядан бир 10 миллиард сом жоготууга учурап аткан болсок, бирок көмүр чачып, эриткен болсок, где-то может 100 миллион менен чечилет. Зато бир 900 миллион сом элибизгече жардам болот эди. И энергетика системасы да дагынча токтоосуз сакташыдын дагы сууну. Бул быйылкы жылы ээрип бүтпөй калган болсо, кийинки жылы өтөт, кийинки жылы болсочу 19,5 миллиард суудан ашып кетиши мүмкүн уровени. Ал туура айтасыз, маселени биз карайбыз, карап көрөбүз. 10 секунд. Эске алабыз. Алмазбек Акынжанович, убакыт бар дагы. Азыр июль айы келе жатат. Өтө суу тартыш болот. Сураныч. Рахмат. Эске алабыз.